Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кыргызстандыктар, өзбекстандыктар жана казакстандыктар сак саламатсыздарбы? Туугандар, сиздер Тез Кабар каналын көрүп жатасыздар. Биздин дүйнөгө сапар программасынын алкагында бүгүн Кыргызстандан борбор калабыз Бишкек шаарынан чыгып, Түштүк Кореяга жөнөдүк. Буюрса, алдыңкы айларда бир канча жылдар бою Түштүк Кореяда кызматта болобуз. Мына менин артымдагы жигиттерди көрүп атасыздарбы? Баарыбыз коёндой окшош кийинип, башыбызга калпакты кийип, бүгүн борбор калабыз Бишкек шаарынан жана айткандай Түштүк Кореяга жөнөп жатабыз. Бул жигиттер, мен сиздерге кыскача айтайын, биздин бул сапарыбызды уюштуруп жаткан Кыргыз Республикасынын, кыскартып айтканда, чет өлкөгө жумушка орноштуруу борбору, миграционный деп койсок болот. Нагима Ашим эжекебиз жана Айбек мырза агабыз алардын жамааты уюштуруп жатат. Бул жигиттер EPS топик системасы менен жумушка бара жатат, E9 визасы менен. Буга чейин уккан чыгарсыздар, сиздер дагы Түштүк Кореяга кантип барсак болот, кандай жолдору бар десеңиздер, анда мына ушул чыгарылышты күзөтүп турсаңыздар, мен мына ушул чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунан дагы, өкүлдөрдөн дагы бир аз маяк алып берем. Аны менен гана чектелбестен кетип жаткан жигиттерден дагы албетте суроо узатып, жооп алганга аракет кылам. Кана жүрүңүздөр. Могу жерде жана сиздерге айткан Нагима Ашим эжекебиз турат. Мен бир аз кийипке тартам азыр. Эгерде мүмкүн болсо, суроого жооп алып беребиз. Кийимдерди көрүп атасыздарбы? Мына окшош кийимдерди. Бүгүн бир болжолду бир 100гө чукул жигиттер кетип атабыз жумушка. Анын катарында биз деле ошол жумушка кетип атабыз E9 визасы менен дегендей. Нагима эжекем өчүп болуп атат. Так. Сүрөттүн акчасын мага берип коерлер. Нагима эжеме мен да түшпөйм. Азыр интервью алып алайын, жигиттер. Эжемди эч ким бошотпой атат. Эжеке саламатсызбы? Кандайсыз? Амансызбы? Мына микрофон сизге берейин. Кармап турсаңыз болот. Бул эжекебиз жана сиздерге айткандай, мына ушул чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунда Нагима Ашим эжекебиз. Мен бир аз суроо узатып, сиздерге жооп алып берейин. Кандайсыз эжеке, амансызбы? Сиздерге рахмат. Бир аз чыдасаңыз кетебиз азыр буйруса. Биздин баардык иштерибизге чуркаган, аркы берки документ иштерибизди бүткөргөн мына ушул эжекебиз. Бүгүн канча жигит Түштүк Кореяга жөнөп жатат? Быйылкы жылы ичи канчаны жөнөттүңүздөр эжеке? Бир кыскача маалымат катары айтып кетсек, өзүңүз деле бул сферада уже канча болуп билип атасыз болуш керексиңер. Бул жылы бир акыркы 5-6 жылды чогуу алганда дагы мынча эмгек келишим келген эмес. Бүгүнкү күндө где-то бир уже 800 адам эмгек келишимин алып койду. Бүгүн айтып кетсек, где-то бир 81, точно эле 81 адам кетип атат буйруса. Кечинде бир саат 9дарда вылет болот. Прямой рейс Бишкек Инчон. 81 адам бул E9 визасы менен. E9 визасы. Негизи эле бул EPS топ системасында туурабы? Ооба. Канча жылдан бери биздин мамлекетте иш алып барат? Кыргызстан менен Кореянын ортосунда бул келишим 2007-жылы кол коюлган. Ошондон бери биздин жарандар ушундай мүмкүнчүлүгү бар да, өндүрүш тармагына барып, завод, фабрикаларда иштеп, тажрыйба алып, баягы эмгек маянасын алып кетсек деле, башка өлкөлөргө салыштырмалуу бир топ эле жакшыраак да. Анын безопасность маселеси, эми барып келген адамдардан сурасаңар, алар тараптан мындай кандай десем, жакшыраак мындай уже өздөрүнүн опытында жакшы маалымат алып болуш керексиңер да. Өтөм мен ойлойм, башка программаларга салыштырмалуу бул эң жакшы программалардын бири да. Бул жана EPS-тин жетекчиси да келип кетти бизге, бир катар баягы маалыматтарды айтып. Бул программада 16 өлкө иштешет да. EPS программа менен, андан кийин ар бир өлкөдө ошол Кореянын өкүлчүлүгү бар. Бул Сентажаңним мистер Ким Инки деп коебуз да, аты. Бул ошол Кореянын, Кыргызстандагы HRD Кореянын өкүлчүлүгү. Бул мисалы E9 визасын алып Түштүк Кореяга жумушка кандай адамдар бара алат? Же тааныш билиш керекпи ал жерде дагы, же акча керекпи дегендей? Эми мындай суроолорду өзүңөр деле угат болуш керексиңер, часто да мындай көтөрүлөт, бирок биздин расмий сайтыбыз бар, migrant.kg. Ошол сайтта толугу менен маалымат бар. Жаш 18ден 30, то есть 18ден 39га чейинкилер, да, Кыргызстандын жарандары корей тилинен тест тапшырышат, тапшыргандын негизинде электрондук базага кирет дагы, ошо менен контракт түшөт, эмгек келишими келсе эле виза ачылат, жөнөшөт Кореяга. Демек, биринчиден тилден экзамен тапшырат экен? Корей тилин билүү боюнча. Билүү боюнча. Калган этаптар бул электронный вариантта кетет.
бүт баары электрондук түрдө. Ал жерге тааныш билиш эч ким киргише албайт. Киргише албайт, себеп дегенде тест тапшырып атканда да бул онлайн тест, да. Результатын дароо көрсө болот, бирок эми жыйынтыгын расмий түрдө Корея тарап дайым жөнөтөт. Эмгек келишимди дагы Корея тараптан келет, анткени ар бир кетип аткан баланы работодатель өзү тандайт. Демек бул азыр кетип жаткан жигиттер дагы ошол жактан тандалып анан кетип жатышат. Анткени ооба Кореядан эмгек келишими аты жөнү жазылып, орусча айтканда именной контракттар келет да. Например, даже если ошол адам кетпей калса, кээ бир учурда, например, суроолор болот да, например, менен бул балам кете албайт, анын ордуна кичүү балам кетсинчи дегенчи. Жок, андай мүмкүнчүлүк жок. Эгер ал бала кетпесе, Кореяга расмий түрдө маалымат жөнөтүлөт, бул адам кете албайт, мындай себептер менен деп. Анан ошол эле работодатель кайта башка адамды өзү тандайт. Демек бүт бардыгы этап менен анан бул систематизированный эме да, программа бүт баары көзөмөлдү толугу менен Корея тарап өзүндө. Сизге рахмат эжеке. Мына ушундай биздин жарандарды жумушка жөнөтүп жатканыңыздарга, сизге эле эмес, жалпы жамаатыңызга бизден ыраазычылык айтып коюңуз. Мен берүүдөн пайдаланып сизге айтып коеюн. Ишиңизге ийгилик. Кызмат болсо буюрса түштүк Кореяда болобуз. Айтып турабыз, нетип турабыз, маалыматтарды чагылдырыш керек болсо көрсөтүп, аларды дагы чагылдырып турабыз. Микрофон бере бериңиз мага. Рахмат сизге. Мына ушундай, туугандар, Кореяга барыш үчүн сиздерге баса белгилеп айтайын. Акча керек эмес, тааныш билиш керек эмес. Аны үчүн тетиги ак үй көк үйдө агаңыздар, тагаңыздар дагы болушу керек эмес. Болгону Корей тил экзаменинен өтөт экенсиздер, тилди билүү боюнча. Андан өткөн болсоңуздар, калган этап менен ошол базанын ичинде электрондуу вариантта кете берет экен, өздөрү тандалыпча. Азыр жана сиздер уктуңуздар, бүгүн 81 жараныбызды түштүк Кореяга жумушка жөнөтүп жатышат. Бул мына ушул миграционный кызматы, Нагим Ашим эжекебиз, алардын жамааты. Мен бул жерде жигиттерден дагы бир аз боолак кеп алып берейин, маяк алып берейин. Анан суроолор болсо албетте комментарийге жазсаңыздар, жетип алып шашпай жооп беребиз сиздерге дагычы. Эми бул жагы 45 градус ийилүү менен болот. Буюрса Кореядан салам айтып, ошол жактан сүйлөшөбүз туугандар. Бул жерде биздин Ахматов Адилет деген жигитибиз бар. Группанын эң кызыткан жигиттерибиз. Рахмат, Адилет. Өзүңдү тааныштырып бир. Саламатсыздарбы? Менин атым Ахматов Адилет Айдарбекович, Жалал Абад шаарынын тургуну болом. Мен да көптөн бери Кореяга барууну үмүт кылып жүргөм. Жана ушул жылы Кореяга барууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Сиз экзаменди качан тапшырдыңыз эле? Экзаменди ушул жылы тапшырдым. Быйыл эле? Быйыл тапшырдым, анан бир айда эле контракт келди мага. Сиз пешенеңиз бар экен да, демек, тез эле кетип калыпсыз бул жагычы. Кайсыл шаарга кетип атасыз мисалы? Мен азыр Почон деген шаарына кетип атам. Ал жакта көбүнчө завод, фабрикалар көп жайгашкан завод экен. Эми биздеги жигиттер көбүнчөсү өндүрүшкө барышат экен да, ал жакка. Өндүрүш тармагына барабыз. Жашыңыз канчада? Жашым 23-тө. 23 жаш. Жакшы. Жалал Абадтын кулуну туугандар, уктуңуздар. Жазда экзамен тапшырып өткөн экен. Бир айда уже контракт чыгып, мынандай болуп жумушка кетип жатат. Сиздер деле барам десеңиздер, мына ушундай эле. Сайтта айттык, ошол жактан да маалымат алсаңыздар болот экен. Же болбосо өзүңүздөр жашаган эле шаардагы корей тил курстарына барсаңыздар, ошол жерден дагы кенен маалымат алсаңыздар болот. Калган каткан маалыматтарды албетте жазып турсаңыздар, ага дагы жооп берип турабыз. Адет мырза, бир корейче сүйлөп койбойсузбу? Жок, рахмат. Жалпы эле кыргыз мекендештерибизге кайрылат элем. Жалпы дүйнөнүн булуң бурчунда турган кайсы жерде болбойлу биздин жүрөгүбүз ар дайым Кыргызстан деп согот. Жана каныбыз, жаныбыз ар дайым Кыргызстан үчүн арналган. Биздин ар бир тапкан тыйыныбыз бул Кыргызстандын өнүгүшүнө, гүлдөп өсүшүнө жана биримдикке ынтымак үчүн биз иштейбиз. Ар дайым дүйнөнүн кайсы бурчунда болбоңуздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Рахмат сизге дагы. Мына ушундай туугандар, ишкер кирели жүрүңүздөр. Мына калган каткан балдар ишкерде турат. Ишкерден качкандардан сурайлычы, кандай болду экен, кайсыл жактын кулуну экен. Бул системада жер тандабайт. Жети дубандан да кетип жаткандар бар. Алардан азыр бир катар кепке тартабыз. Жүрүңүздөр. Бул жерден бир аз караңыраак. Аны туура түшүнөсүздөр. Дароо кирип кетебиз ишкерге. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Мына жигитти таппай атат элем да, мен сиздерге кандайсыз? Нурлан таксыр. Амансызбы? Иштериңиз? Кудайга шүгүр, өзүңөр. Даярсызбы? Эмне боюнча даяр? Бул жигит дагы түштүк Кореяга жөнөп жатат. Биз менен чогуу. Мен жакында эле угуп калдым. Англиядан түшүп эле Кореяга жөнөптүр эми бул жагычы. Канча атасыз? Ошол жөнөп калдык. Англияга барганыбызга
1 ай 5 күн эле болду эле. Бирок бул жактан кетип атканда уже контракт келген болчу мага. Бирок билеттерди, визаларды полный туда-обратно баарын алып койгондуктан барып келерин эл көрүп, жер көрүп барып келебиз деп ошол максатта барганбыз. Барып 1 ай турдук. 1 ай туруп эле анан уже бул жака уже обучение башталды, кайтып келдик. Сиз барып келгенсизби буга чейин? 4-нчү жолу кетишим. 4-чү жолу барышыңызбы? Эки тараптын мындай бир шарттарын эми сиз көргөн адам катары айтыңызчы бир кандай? Шарттары мен өзүм деле каналымда айтып келдим. Полный шарттары жакшы, зарплаталары жакшы, тамак аш, жатакана полный бесплатный. Анан мисалы бир жерде 5 жыл бою иштесең, могу контракт бүткүчө иштесең, аэропорттон бул күнгүн дегендер бар, баягы пенсионный, андан башка бир 2-3 немеси бар, ошолорду аэропорттон аласың да, зарплатанан тышкары. Ал өзүнчө типа асмандан түшүп калат экен да эми. Эсепте жок, акча түшүп калат, ал где-то бир $20,000 5 жыл иштесең, $20,000 $25,000 чейин болуп калат. Ошондой. Нормальный Lexus'ты минип коет экенсиздер да, туугандар келип калат экен болчу. Барып калган болсоңуздарчы. Сиз кайсы жактан болосуз өзүңүз? Баткенден болом. Баткенден. Мынакей. Өзүңүздүн каналыңызды айтып коюңуз. Кайсы каналдасыз? Каналым Barber Pro KG, ошондой болсо керек. Өзүм да билбейм. TikTok'то. TikTok'тон. TikTok'ко киресиздер? TikTok'тон Айтып коюңуз дароо. Barber Pro KG. TikTok'тон Barber Pro KG. Barber Pro KG-ге кирсеңиздер, дароо агабызды көрөсүздөр. Ошол жака катталсаңыздар, маалыматты бул киши дагы берип турат сиздерге, кантип Кореяга барыш керек, Кореяда эмне жумуш кылышат жигиттер. Мына ушул тараптан да калып турасыздар. Ишиңизге ийгилик. Мырза, жакшы жетип алыңыз. Макул, сиздер Жакшы жетип алалы. Бежиктерди баарыбызга берди мында, э? Баарыбыз да. Бул эми ал жакта күтүп ала турган адамдар үчүн. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Жүрүңүздөр, жакыныраак келиңиздерчи. Эмне болуп атат бул жакта? Азыр биз борбор кылабыз Бишкек шаарында Ак кеме мейманканасындабыз, атайын залында. Бүт жигиттерди мына бул жерде тартып койсоңуздар болот, айландырып. Баарын мына ушул жерде отуруп, визаларын, документтерин баарын колдоруна тапшырды. Ал эле эмес, ар бирибизге бейжиктерин дагы берди. Мына ушул Түштүк Кореяга барганда Сеулдун жанында Инчон деген шаарга, ошол Инчон деген аэропортко конот экенбиз. Ошол жерден атайын бизде мына ушул ЭП системасындагы кызматкерлер тосуп алып, 3 күн обучение лагерьге алып барат экен, ал жерден окутуп, коопсуздук эрежелерин. Андан ары бул жигиттер ар бири өзүнүн заводуна, ишине кайсыл жакта болсо ошол жакка чыгып кетишет. Азыр бир катар аралатып, бир-эки жигиттерден сурайбыз, ким каяка барат экен, кайсыл жактан экен дегендейчи. Мына жерде бир кызарган акебиз турат. Ассаламу алейкум. Кандайсызчы? Амансызбы? Иштериңиз? Жакшы. Жөнөдүңүз? Жөнөдүм, Кудай буйрса. Мынаны кармап алыңыз. Жөнөгөн болсоңуз. Кайсыл жактан болосуз? Мен Ысыкөлдөн болом. Атым Бекбосон. Көлдүн кайсыл жеринес? Чолпонат Өрнөк деген айылдан. Чолпонат. Ысыкөл областынан. Канча жыл болду эле экзамен тапшырганыңызга? Экзаменди 2019-жылы тапшырган. Анан ошондон бери күтүп атам. 20, 21, 22, 3 жыл күттүңүзбү? Ортодо карантин болуп калды да, ковидтин. Ошол. Анан 3 жыл күттүк, мына сентябрда келдик контракт, Кудай буйрса. Болгон күч аракетин жумшап, экзамендерин өткөнгө болгон аракетибизди жумшаганбыз. Кудай буйруп атат мына. Ошол кетип атабыз. Өндүрүшкө, заводко? Ооба, заводко кетип атабыз. Нажу деген шаарында, Кореянын. Нажу. Ошол. Анан бул жерде системасын айта кетсек, бул жерде эч ким. Сиз канча жаштасыз? Мен 37 жаштамын. Мен 34 жашымда тапшыргам. Убакыт өтүп ушу 37-ге өттү деңиз. Бул система менен кандай адамдар барса болот экен, айтыңызчы сиз эми. Эми бул система менен бара тургандарды айтсам, адамдын өзүнө зависит этет экен да. Ар ким окуп келип, анан бул жерде эч кандай тааныш билиш, паралоо дегенден эч кандай неме жок экен. Баарын корейстер өздөрү чечет экен баардык нерсени. Адамдын өзүнөн, акыл эсинен, тил үйрөнүш оңой эмес экен. Көптөгөн балдар өтпөй калды экзамендерди. Болгон күч аракетти жумшап ушундай неме кылдык, Кудай буйрса бардык. Эми биздин максатыбыз кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Өзүңдө болуп алганча болгон эрдин атын бак. Өзүңдө болуп алган соң өртүктөп, таптап, күлүк чап депчи. Ансандай мына ошол чет өлкөдөн өнөр үйрөнүп келип, ушу кыргыз элибиздин экономикасын өстүрөлү деген ой. Кудай буйрса ошол. Азыр убактылуу башка өлкөдө иштеп, анан ушул жакта далай балдар кетип атат мына. Бүгүн учкан 81 бала учуп атат. Эми ошолорду эле Кудай ден соолугун берип, жакшы иштеп,
жакшы жетекчи, жакшы коллективтерге түшүп болсун. Жадырап жайнап кайра өз мекендерине келип калсын. Кагалар. Сизге дагы Бекболсун ага. Ишиңизге ийгилик, сизге дагы Чоң эсиңизге жетип рахмат. алыңыз. Сиздер деле барсаңыздар болот. Уктуңуздар. 2019 жыл эгиз амин тапшырган экен. Анын арасында атың өчкөр коронавирус болду. Коронавирус бүтүп, мынакей эми акыры эле сиз калган окшойсуз, О, мен эле калдым окшойт. Дагы бар. Бул жакта да бар. Бир-эки бизде айымдар да бар. Аларда сиздерге бир катар чагылдырабыз. Канча балаңыз бар? 2 кызым бар мен. 2 кызыңыз. 2 кызым бар. Ошол. Жакшы иштеп келдиңиз. Ишиңизге ийгилик. Меңиңиздер. Чоң рахмат. Келиңиз. Кандай жүрүңүздөр? Бул жерде балдар баарына тамак аштар дагы таратылды. Азыр бул жерден чыккандан кийин маскалар дагы берилет экен. Кореяда дагында болсо маска режими ошол бойдон сакталып экен. Строго маска кийүү. Маскаларды кийип барабыз. Түштүк Кореяга жетебиз. Ал жактан дагы буюрса сиздерге жакшы маалыматтарды чагылдырып көрсөтүп турабыз. Бул менен гана чектелбестен мына тарап тартып коюңуз. Тиги жерде биздин алыстан келген акелерибиз бар. Аларды олтурушат, даярданышыпча. 2 жыл күтүшүптүр. Бүгүн эми мына насип экен. 2022 жылдын 15 ноябрь күнү 16-сына өткөн түнү учуп буюрса Кореяга жетишет. Биз эмне демекчибиз, туугандар? Тез кабар дайыма кызматта. Ал эле эмес, Борбор калабыз Бишкек шаарында жигердүү иштеп жаткан KG Кабар каналыбыз бар. Экинчи Борбор калабыз болгон Ош шаарында Эл Кабар деген дагы каналыбыз бар. 3 каналыбыз буюрса Түштүк Кореяда бир канча жыл бою кызматта болот. Кызматтар керек болсо экранга номерлерди камтыйбыз, ошол тараптан байланышсаңыздар болот. Барайлы. Ошол жакта иштеп жүргөн жарандарыбызды кепке тарталы. Баягы көчө тилинде айтканда боп кеткендерди тарталы, бизнесмендерди тарталы. Сиздерге албетте пайдалуу маалыматтарды чагылдырып көрсөтөбүз. Корея элинин күрүчүнөн баштап, эгер возможность, мүмкүнчүлүк болгон болсо, мал базарына дагы барабыз. Албетте ал жерде видеонун тартуунун өзүнүн бир башка системасы бар экен. Сөзсүз уруксат алуу керек. Мына ошол иштер бар экен, аны дагы карайбыз. Сиздерге албетте чагылдырып көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Бул чыгарылышта алып барган мен Тез кабар каналынын алып баруучусу Акыл Мурзаев болдум. Кызматыңыздардабыз. Бул жерде дагы жигиттер бар. Мен бир аз кепке тартайын дагы. Жанагы эле Акматов Адилет биздин жигитибиз. Анын жанында болсо биздин старостабыз дагы бар эле. Ал ары кетти. Бул жерде бул жакта көрсөңүздөр болот. Маскаларды таркатып атышат. Бир пачка маска берет экен. Ошону кийип Кореяга барып, ошол тараптан түшүп, обучениеден чыккы чейин жете турган маска. Ушул жерде чет өлкөгө жумушка орноштуруу борбору берип жатат. Биздин Түштүк Кореяга Кыргызстандан түз рейс болбогондугуна байланыштуу чартерный рейс менен кетип атабыз. Буга чейин биздин жарандарыбыз коңшу Өзбекстандан, коңшу Казакстан аркылуу учуп жүрүшкөн экен. Буюрса 2023 жылдан түз Түштүк Кореяга дагы рейстер коюлат деп жатат. Буюрса коюлуп калса, бүт жарандарыбыз мынандай кылып түз Сеул, Бишкек болуп каттап калышат. Не демекчибиз? Барам десеңиздер, жол ачык, өзүңүздөр окуйсуздар. Экзамен тапшырасыздар, андан өткөн болсоңуздар, контрагыңыздар күтүп, кээ бириңиздерге 1 айда келет, кээ бириңиздерде 1 жылда келет, ал жагы эми пешен экен. Ошого карап кете бересиздер. Кызматыңыздардабыз, туугандар. Бул жигиттерде 81 баланын эми ар биринин ата-энеси бар, бир туугандары бар. Биз дайыма чыгарылыштарыбыздын аягында сиздерден бата алып, дуа алып, анан сапарга чыгабыз. Бул чыгарылыштагы салтты бузбастан эле улайбыз. Дуа кылып коюңуздар. Эсен аман жетип, иштеп кайтып келели. Мына ушул жигиттердин баары иштешип, Корея элинин мээнеткечтигини, алардын өндүрүшүнө үйрөнүп келип, Кыргызстаныбызда өздөрүнүн бизнестерин, өндүрүштөрүн жолго салсын демекчибиз. Аман болуңуздар. Чыгарылышты күзөтүп туруңуздар. Азыр автобуска чыгабыз, автобустан чыгып аэропортко барабыз. Андан чыгып Кореяга түшөбүз. Бардыгына серия кылып чагылдырып көрсөтүп турабыз. Биздин оператор жигитибиз өзү дагы кетип жатат. Ал жигитти дагы сиздерге барып чагылдырабыз. Буюрса аны менен да таанышасыздар. Кыскасы биз менен чогуу болуп туруңуздар. Кеттик. Мына ушинтип сапарыбыз башталды, туугандар. Сиздер Тез кабарды көрүп жатасыздар. Дүйнөгө сапар программасынын алкагында Түштүк Кореяга жөнөдүк. Чет өлкөгө жумушка орноштуруу борбору мына ынтип автобустарды алып келип, азыр жигиттерди бөлүп жайгаштырып жатат.
Борбор калабызда жайгашкан Манас эл аралык аэропортуна барып, андан самолетке отуруп Южный Корея, катап айтканда Түштүк Кореяга жөнөйбүз. Көрүп атасыздарбы? Жүктөр жүктөлүп атат. Бул жака 36 адам деди. Арка автобуска дагы 36 адам чыгат экен. Анан акырын кетип калат экенбиз. Кайга киресиз? Кайга барасыз? Кореяга барабыз. Жөнөдүңүз? Кореяга жөнөдүк. Кайсы автобусга чыгасыз? Могул Кыргызстан деген автобусга чыгып, Манас аэропортуна барабыз. Кайсы шаарга чыгат экенбиз? Гөңгүдө. Сулон. Сиз ошол жака барасыз. Сизсе? Биринчи жол жөнөдүңүз? Биринчи жол жөнөдүк. Мен да биринчи жол жөнөдүм. Барып көрүп келели, иштеп келели. Барабызчы? Кимчи жейт экенбиз эми? Кимчи рамен нересине тандабыз да. Нан жок деп атат, кыйналбайт экенбиз эми сиз сәл толураак экенсиз. Жок, кыйналбайбыз. Кыйналбайсызбы? Кайсы жактан болот? Оштон болот. Атыңыз? Элнур. Элнур агабыз да жөнөдү, буюрса Түштүк Кореяга биринчи жолу экен, биз да биринчи жолу. Сенин кетип алалы. Калат. Кайтканда билетин болду. Жеңил барып оор келели. Жеңил барып оор келели. Бизде дагы бир акебиз кетип атат. Аскар аке жөнөдүңүзбү? Жөнөдүк. Кыргызстандыктар биз да бүгүн эл катары ошол Түштүк Кореяга жөнөдүк. Буюрса бардыгы жакшы күндөр алдыда бул башталышы. Сиздерге да ушул нерсени насиет этилем. Эң негизгиси бул жерде ошол боло турган кете турган биринчи шарты бул корейский тилди окуп туруп, андан соң экзамен тапшырсаңыздар, буюрса өтөсүздөр, андан соң контракт өтөсүздөр, ал кезиле келет. Бекерлеп экен ака, чын эле? Бардыгы бекер. Бардыгы бекер. Биз да бекерге тотабыз. Алла өзү көрүп. Чоң рахмат. Аскар акебиз Оштон. Чыгыңыз эми, кетип жүрүңүз. Бул автобуска жүктөп атышат. Бул жактан жигиттер бар азыр. Калган каткандары дагы чыгышат. Менин сумкам деле ичкериде. Тартып сиздерге чагылдырып көрсөтөйүн деп баарын таштап аттым. Азыр чыгабыз. Кабал баарын өтө. Ал жигиттер менен обучениеда бир болдук эле. Аксы кайсы жактан болот элеңиз? Нарындык. Нарындык. Мынакей айттым го жана сиздерге 7 дуандан барсаңыздар болот. Бул жерде жашын айттык 18ден жогору экен. Сиз качан экзамен тапшырдыңыз? Быйыл тапшырдым. Ишенеңиз бар экен да. Жигиттер, аэропорттун ичине кирдик. Регистрация башталды. Борбор калабыз Бишкек шаарынан Инчон шаарына, Инчон аэропортуна 9:05-те, актап айтканда кечки 20:05-те учат экенбиз. Жетки жерде регистрация болуп атат, жигиттердин баары өтүп атат. Азыр өтөбүз, анан жөнөйбүз. Этики тарапына. Жүктөр ашып кеткендер болду. Бадалды, строго 23 килограмм деди. Брус. Ручной складка 10 килограмм экен. Жалпысы 3 килограмм ошо менен жүк алып кетет экенбиз. Кыскасы. Кандайсыз? Жөнөдүңүз. Кызарып, окшошуп кетип атабыз. Кайсы жактан болот? Кайсы жактан болот? Оштон. Оштон болот. Баарыңыздар эле Оштон дейм, а? Кайсы шаарга барат экенсиз? Сеул. О. Аньосё деп калат экенсиз да, ооба. Канча жаштасыз? 32-ке чыктыңыз. Канча бала бар? Бирөө бар. Өчүк менен кирет экенбиз да, аябай өчүп жүргөн достор. Ажыбек деген да инибиз бар. Бул инибиз да жөнөдү. Буга чейин эмне жумуш кылдым дедиң эле? Москвада. Кореяга кетип атасыз? Эмне жумуш экен? Печенье заводу. Кайсы шаарга барат экенсиз?
Камондо, Чорлонгун деген шаар. Камондо, Чорлонгун деген шаарлар. Шаарларына үйрөнүп каласыздар, сиздер делечи. Тез кабарды байма-бай көрүп турсаңыздар, Кыргызстанда туруп эле, Кореянын мына жеринде мындай шаар бар экен деп кадимкидей эле жаттап каласыздар. Россияны барбай туруп эле билгендейчи. Акыры кирет окшойт ажыбек экөөбүз, да? Бойдоксузбу? Канчага чыктыңыз? Бир барып келсеңиз той экен да, иншалла. Келип эле той экен да. Кандай көтөйүн? Ошо туугандар кеттик мынакей. Бул таксырым күйдөн болсо керек. Каяктан болот элеңиз? Нарындан болосуз. Бишкекте окуп, экзамен тапшырдыңыз. Экзамен тапшырдым. Корейский колледжде окугам. Эпес топиктен качан өттүңүз эле? Майда өткөм. Мына жылы. Ушул 22 майда өттүм. Жаман тез келип тургу сиздерге, Бизде пайызы болду да. Базада эч ким калбады эми. Бул тапшыргандарга деле тез эле келсе керек. Буюрса жакшы. Эртеле келип көчкөнгө барат элем. Кайсы шаарга барат экенсиз? Эме деген шаар, Кимпо деген шаар бар. Жолдо кичине алдыраак экен. Жүрсө канча 3 жыл жүрүп келесиз. Буюрса ошондой эле планда атабыз, анан барганда да Атыңыз ким? Калуу. Калыгул мырза, туугандар, нарынын кулуну болот экен. 7 дубандан кетип атабыз. Буюрсачы барам десеңиздер, кандай кеңеш берет элең Калыгул? Барам дегендергечи. Барам дегендер ошо тилди жакшылап үйрөнүштүм. Баягы тест жамаатында тестти жакшы ийгиликтүү тапшырып өтүштүм. Андан кийин да көптөгөн процесстер бар экен бuyakta. Ошол ийгиликтүү өтүш керек экен. Анан ошо Кореяга барам дегендер ошо тилди үйрөнүш керек. Ошо Тилди билсе болду. Кете берет. Мына. Эми самолетко чыгабыз, достор. Андан ары Инчондо жолугушабыз. Сиздер биздин чыгарылыштарды байма-бай серия аркылуу көрүп турасыздар. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Тез кабар, кейжи кабар, Оштогу эл кабар, кыскасы Кореядан эми жакшы бир маалыматтарды чагылдырып көрсөтүп турабыз. Туугандар, ошентип бүт көзөмөл пункттарынан өттүк. Иншалла азыр посадка башталат. Самолетке отурабыз. Бул баса белгилеп айтайын, чартерный рейс, түз каттам кийинки жылдан коюлат деген маалыматтар бар. Жакшы болот коюлуп калса буюрса. Мен артымда жигиттерден баары азыр Кудай буйрса даяр. Жигитин келип тартайын. Ошол досум экөөбүз бир заводко барат экенбиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы. Настройлор как? Жакшы. Жакшы элеби? Демек кетип атат мынакей. Сиз кайсы жерден болот элеңиз? Токтогулдан. Токтогулдан, мына. Жана эле айттым. Кыргызстандык эле болсоңуздар, барсаңыздар болот экен да, кыскасыча. Сиз кайсы жыл экзамен тапшырдыңыз эле? Мен 2021 тапшырдым. 2021. Анда сизге деле тез эле келип турат. 2020 тапшырып 1 жыл өттүк да контракт. Эми 45 градус ийле берет экенбиз да барбы? Буюрса. Атыңыз ким? Амангелди. Амангелди досум экөөбүз бир заводко барат экенбиз. Бул Акылбек эмне иш кылат экен дебеңиздер. Биз деле кадимкидей эле кара жумушка өндүрүшкө кетип атабыз. Самолеттун тетиктерин чыгарган завод экен. Контрактта ушинтип турат. Барып эми иштеп көргөндөн анан айтабыз, калганынча. Ушундай завод экен, мындай иштерди кылып атабыз деп туруп маалыматтарды албетте чагылдырып көрсөтүп турабыз. Азыр сомдорду жок кылып атышат мына жигиттерчи. Сомду ушул жерде таштап, доллар кылып, анан чай кофелерин ичип жөнөп атышат. Азыр бул жерден кетебиз. Анан Кореядан буюрса экинчи серияны чыгарабыз. Эңге актер досубуз Адилет инибиз, мындайча айтканда. Адилет баягы бир пародияны ондап койду. Сеул шаарга барабыз да. Сеул шаарга барабыз. Келиңиз, бир чогулуп коюңуз. Өттүк мынакей, бар өттүк. Келиңиз, мындайда өтүңүз, жүрүңүз. Балдардын баары бар экен. Бул инибиз аябай жакшы ырдайт экен. Биздин баарыбыздын маанайыбызды көтөрүп турат. Буюрса сиздердин деле маанайыңыздарды көтөрсө керек азыр. Келиңизчи. Жалпы мекендештерге арнап Сеул шаарга баралы аттуу пародияларды аткарып коебуз. Каттуураак айтыңыз. Анда эмесе бардык мекендештерибизге арнап Сеул шаарга баралы аттуу пародиябызды сунуштап коюуга уруксат этиңиз. Жүрөр чишип кетели
Сеул шаарга сунушумду суранам, шекте какпа сүйүүбүзгө жолугуп Сеул шаарда сыйыналы бир келген, сыйыналы бир келген бактыбызга, сыйыналы бир келген, сыйыналы бир келген бактыбызга. Кана кол жабуулар болсун. Адилет инибизге туугандар. Не болду бул? Сүйүңүздү издеп кетип атасызбы? Сүйүңүздү издеп кетип атабыз. Ошол жакта. Жөн эле барбастан ал жакта багындырайлы деп баратабыз. Жакшы бир ийгиликтерге жеттиңиз, а? Шеф, жөнөдүңүз? Жөнөдүк. Кореяга. Кайсы жактан болосуз? Адамжай. Адамжайдансызбы? Адамжай шаарында. Машалла. Атыңыз ким? Нуридин. Кайсы айылдансыз? Адамжай өзүнө. Өзүнөз. Болду, мынеке. Сынама жата бериңиз. Үлкөн кепке тарта берейин, кармапчы мына. Жигиттер кетти. Каяга кетти асман окшош болду. Баары Кореяга мына. Кайсы жактан болосуз? Мен Баткен областынан келдим. Баткенден келдиңиз. Ооба. Жөнөдүңүз? Келдик буюрса. Айда. Мына. Ассалаумалейкум. Азамат старостабыз, биздин группанын старостасы. Жигиттер акырын киришет, өтүшөт. Андан ары регистрация дегенде кыскасы баары. Бета менен. Бул жерде дагы бир. Ассалаумалейкум. Каристерге окшосуз го сиз? Жок, байке, кыргызбыз. Кыргызбызбы? Ооба. Болду. Алейкум ассалам. Айдаңыздар. Бар жүктөрүн алып акырын түшүп, мынтип жөнөштү. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшы. Жөнөдүңүзбү? Сиз кайсы жактан болосуз? Мен негизи Бишкектен, өзүм Баткенден. Өзүңүз Баткенден, Бишкектесиз бирок. Болду, айдыңыз. 7 дубандар мынакей, көрүп атасыздарбы? Баткен, Ош. Бул жакта дагы бир инибиз кетип атат. Кандайсыз? Барсызбы? Барбыз. Кечигип жүрөсүзбү дагында эле? Кечпедиңизби? Жок. Айдаңыз, тынчтык белеңиз? Ооба. Атыңызды унутпасын, айдаңыз. Бизде бир-эки кыздар да бар. Айымдарыбыз. TikTokко тартып кетип атасыз? Жок. Каяктан болосуз? Оштон. Оштон келдиңиз. Ооба. Кайсы жерден? Нимминна? Оштон Карасуйский район. Карасудан. Канча болду эле? Карасуйский район. Канча болду эле экзамен тапшырганыңызга? 1 жыл болду. 1 жыл болду. 1 жылда келди контракт. Сыр болбосо эмне жумушка кетип атасыз? Сыр болбосо. Не завод экен? Анан машинанын бир немесин иштеп чыгарат экенбиз. Машинанын тетиктерин чыгарган завод экен демек, а? Айдаңыз, атыңыз ким? Аброрбек. Абрарбек. Жакшы жетип алдыңыз, мына. Кирелиби туугандар биз дагычы. Тетигине кылып баары өтүп кирип атышат. Азыр калган каткан балдар болсо аларды тартып, чагылдырып көрсөтүп анан ары киребиз. Ал жерде мен калдым окшойт, акырын элечи. Бир 2-3 айымыбыз бар. Алардын катарында дагы бир айымыбыз кетип атат. Мынакей Бабырбек досубуз. Комузду көтөрүп кайга жүрөдүңүз? Концерт коем да Кореяда. Кореядабы? Ооба. Машалла. Адилеттин тоюнда ырдайм да. Адилетбектинби? Акматов Адилеттин. Мынакей. Жумушка. Баары кетип атат. Ар ким ар кандай заводко кетип атышат. Туугандар учтук эми. Ак жол каалап дуа кылып коюңуздар. Буюрса Кореяда жолугушабыз. Самолетке отуруп атабыз. Кореяда жолугушканча жалпыңыздан берейинчи. Кызматтар болсо албетте WhatsApp'тагы номерлерге байланышсаңыздар болот иншалла. Аман болуңуздар.